урматтуу айымдар, жаңы мастер-класс. Бул мастер-класс эме курак жаган курак. Биз эмне кылдык? Мен ошончо жылдан бери жүн менен иштеп аткандан кийин в обязательном порядке мындай эмелер, отходтор калат. Ар кандай кусоктор калат да. Анын баарын ыргытканга колуң барбайт. Анан эмне кыласың? Баарын чолтасың. Чолткандан кийин баарын андан кийин монтип баарын курадым. Курточка. Кураганда дагы тим эле бүт ар кандай өңдөрүн баарын кошуп, анан ушундай бир курточка жасадым да. Эми чынын айткандачы бул кооз аябай жакшы, көрүнүшү да сонун болот. Мондай жүн менен иштегенде мындай нерселерди вообще таштабаш керек. Менде бир кап болуп эле тура берет, анан мен колум бош болгондон кийин бүт колго кураймын ине менен. Машинкага кылбайм. Машинканын строчкасы мындай жакшы кооз көргөзбөйт да. Колго тиксе мындай бир эмеси дагы тигилиши да башкача болот. Анан кийин мен бул курточкалардын баарын курап бүтөм. Кураганда мындай кыламын. Кантип тигемин мен? Моундай эле шаблон, ушундай эле оңой эле, жеңил эле. Болду. Ушундай эле шаблон кыласыздар. Бүт курап аласыздар да, мына эмеге келгенде бир аз мындайынан кыркып коесуздар. Мына берди кырктым го. Бир аз эле мындай биягында бир 2 сантиметр, биягында 1,5 сантиметр кылып эле бияка кыркып коесуздар. Плечевой скосты да ошондой кыласыздар. Анан бул эмени деле, рукавын деле мына моундай кыласыздар. Ушундай. Анан бири-бирине мынтип кошуп коесуздар. И оп-оңой эле. Оңой, эң оңой куртка ушул. Ал бул жагын болсо мен бүт остаток уже моундай эме соты деп коет, чаяндардын эмесинде соты деп коет. Ошондой эме курак менен эметтим, курадым да. Анан булар эми калып калгандан кийин бул жака өзүнчө кошуп койдум. Анан ичин болсо, ичин болду. Обработала, тиктим. Саржа менен ичин. Эми саржа менен ичин обработка кылбасаңыздар, мунун ичин баардыгы баягы кошулган жерлери өтө кооз болбой калат да. Анан кийин мындайынан бүт баарын бээринде бүт шырып салдым. Колго бүт шырдым. Моюндарын дагы шырдым, биягында моюндарын шырдым, биягын шырдым, анан бияктарын шырып койдум. Анан мына рукавын берди. Шырып салдым. Көктөп эмитипчи. Болду ушул эле. Буга окшоштуруп эсе кичике балдарга кылсаңыздар, мындай шапка жасаса болот. Шапочкасы менен кийсе болот да. Эми мен бул шапочка менен кийбейм, бул анда-санда жеңил көйнөктүн үстүнө кийип алса болот да, жаз мезгилинде. Однотонный көйнөк менен. Анан моундай бир баш кийим балага, кыздарга, кичике кыздарга кылсаңыздар, ушундай баш кийим кылып алыңыздар. Бул баш кийимдин эмнеси жакшы? Бунун биягын мынтип чечип койсо, мойнуна мындай снуд болуп калат, шарфик болуп калат. Моюнга да кийсе болот да мунучу. Анан жок деп туруп мынтип башка кийип алам десе, кичике балдарга ушундай кылып тип эме жазаласаңыздар болот. Эми отходтордун баарын ушинтип иштете бериңиздер эжекелер. Отходтордун баарын ыргытпай, биз эми жүн менен иштегенден кийин мындай нерсе бизде көп болот. Ошон үчүн бул мастер-класс сиздерге жакса, мындай кийиздер калып калат да. Ошолордун баарын ыргытпаңыздар, чолтуңуздар, анан абдан сонун куртка болот. Мен эми берги крючок кылам. Мындай илгичтер эле кылып коем да. Өтө усложнять этпейм. Болду, же болсо барып туруп мындай берги
жыртыгын деле кылып турган топчу деле кылып койгом. Пока мындай эле кийсем деле төш ачылган жок да. Анан мойнун бычканда эң оңой эле мындай тоголок кылып эле коюңуздар болду. Мен мунун баарын шырып алгандан кийин бир сыра стиральный машинеге салып туруп, айландырып салдым. Ошондо булар дагы бир сыра эметти да, бирикти бири-бирине. Биригип, бир одно целый болуп калды, бир полотно болуп калды. Бул алды, бул артты. Мынакей. Бул артты. Эми жаман эмес, жашынакай курточка. Кичинекей балдарыңыздарга тиксеңиздер болот, же бизге муну эми чоң размер кылбаңыздар, ушундай кичинекей эле короткий талияга чейин эле кие тургандай кылыш керек да, ошондо кооз болот. А эми кооз жашынакай болот да, колго шырып эле эметиңиздер. Майда чүйдө жүн эмеден, кийизден, биздин жасап аткан жумуштардан калса бүтүн эле чогултуп бергиле. Чогултканда эми мындай аябай сонун нерселер жасаса болот. Сумкалар жасаса болот, но курточка вообще оригинально смотрится, да? Оригинальный, абдан сонун көрүнөт. Колдонуңуздар эжекелер, бул мастер-класс менен эң оңой, эң кооз, эң жылуу. Көчөгө чыксаңыздар да аябай кооз болуп чыгасыздар жазгамал. Баарыңыздарга ушундай мастер-класс тартуулаймын. Колдонуп, бизге подписка кылып, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.